жолдарды коюшту. Жардам бердик, колдон келишинче. Барлыгы жакшы. Азаматсыз байке, бар болуңуздар. Кандайсың? Учар айылы мына. Азыр эми мурда снос болду, элдерде мына үйлөрүн бузулуп турат. Жолдорду азыр мындай оңдойт да. Эми келечекте жакшы болсо керек, баардын үмүтү жакшы. Сиздин өзүңүз айылдын ар жагынан алмалуу колхоз багынан колуна кызыл гүл алды. Бүгүн Төлөнбай Сатиев көчөсүндөбүз. Тагыраагы Ош шаарыбыздын Актилек иче районунан тагыраагы ошол 4 көчөнү бириктирип турган Айлампадан жогору көздөй Учар айылына чейинки көчөнү Төлөнбай Сатиев көчөсүнүн тагыраагы сиздерге жолдун жүрүшүндө реконструкциясын көргөзүп, видеоролик аркылуу чагылдырып беребиз. Западный тараптан Бекмамат Осмонов көчөсү келет. Ал эми кирпичный тараптан Абдуманов Мамуров көчөсү. Ушул жолдун ары көздөй өтүп кетип уланып кетет. Негизинен ушул Айлампада Төлөнбай Сатиев көчөсү, Бекмамат Осмонов көчөсү менен бирге 3 көчө биригип, 4-чү көчө дагы биригет. Ал эми биздин улай турган жолубуз Актилек ичи районунан тартып тагыраагы ушул Учар айылына чейинки аймак. Жолдун жүрүшүндө асфальт, эски асфальт сыйрып алынган. Мен силерге видеоролик аркылуу чагылдырып көргөзүп берейин. Ардактуу мусулман туугандар. Жол оңдоо иштери жүрүп жатат, жана ушуну эле кирүүгө мүмкүн эмес деген жол белгилери коюлуптур. Ал эми биз болсо ушул аймакка кадам таштайбыз. Деги эле бул жакта снос болгон аймактар да бар экен, көрдүңүздөр, снос деп жазып коюптур. Шаардын тургундары да, ушул жердин тургундары түшүнүп эле үстү жагын бузуп башташыптыр. Ал жактар болсо бузулуп алыныптыр. Бул жак жакшы кеңиреген, могул жак үй сала эле экен эле. Күйгөптүр, Кудайга шүгүр. Ол жақта аймақтардың сносқа елешіп қалғандардың бүт бардығын алдырып тұр. Ассаламу алейкум. Өзіңізге? Қырғызстанға? Ол жерлерді сносқа илешкен екен, үйлердің алдылары мен өзілерші бүт бардығын алдырып тұр. Жоғыр көздейді шығып көргізейін сіздерге. Ескі асфальтты сыйрып алып қойған үшін ондай топырақ түбі бош болған үшін кішкене су тисе оны толтырып кетті. Ауыр жүк ташушы унаалар кіргеннен соң жол отыра түсіп тұр. Ал эми бул жакта жер кыртышын кыркасы болгондуктан алыштыр. Азыркы учурда бүт жолдун эки тарабы снос болуп атыптыр. Мурун жолдун эки тарабы аябагандай тар болчу.
Азыр эки четиндеги сноско элешкен аймактагылар жылып беришкендиги үчүн, кичине кеңейтилгендиги үчүн ушинтип жол кеңири болуп калыптыр. Буюрса бул жакта дагы асфальт басса жолдо жүрүү аябагандай ыңгайлуу болуп калат. Ош шаарыбыздын башка аймактары да буюрса асфальт алып, оңдолуп реконструкция болуп жаткан учуру бул нерселердин бардыгын биз сүйүнүч менен карасак болот, кубаныч менен. Анткени тамтыгы чыгып, жаман болуп кеткен жолдорду оңдоп, азыркы учурда асфальт басып, тротуар, жол таман таштары, жарыктар коюлганы биз үчүн аябагандай сонун нерсе болуп турат. Алып коеюнбу? Теппейби? Эстек эмес. Алла разы болсун. İşinizler ilgili olsun. Assalamu alaikum. O жақта Орысбай келе иштеп атышыптыр. Көрдүңүздөр, бул жактардагы аймактагылардагы туура түшүрүү менен сноско жылып беришкен. Көрдүңүздөр, бул жактагыларда ушинтип. Кимдир бирөөнүн ол жерде сарай илешип калыптыр. Кимдир бирөөнүн үйлөрү илешип калган. Эми ооба, бир жагынан үйүң бузулуп атса, ичиң ачышат. Бирок бул нерсенин дагы бардыгы жакшылыкка деп түшүнүшүбүз керек. Караңыздарчы, жол оңдолуп атат. Буюрса ушул жер асфальт алып калса, чаң боз тозган нерсе жоголот. Могул жердеги жашоочуларга, ушул жактагы жашоочуларга аябагандай сонун мүмкүнчүлүк түзөт десек болот. Анан жанагы маршруткалар бар го, байма-бай тез каттап калат буюрсачы. Жол тыгындары, башка нерселер бүт бардыгынан мындай кыйынчылыктардан арылабыз деген ойдобуз. Ол жердеги байкелердин бардыгы туура түшүнүү менен жылып бериптир. Ассаламу алейкум. Амансызбы? Сизби? Мына байкебиз ушул жерде туура түшүнүү менен эле жылып бериптир. Могул жакта бар эле көрүп атасыздар, Ол жер дагы илешип калган экен, сыноскочу. Алдырып аттыр бул жактары дагычы. Бул жакта калдырып.
Ол жерде үй сносқа ілешкен екен, ар жаққа үй сала баштапты. Мына Азамат бара келді. Алла тағалам күш қуат берсін бардық жақсы ниетпенен жасап жатқан жұмыстарына. Ермамат Тұрғынбай атындағы көше оң тарапқа кіріп кеткен. Мен шул жерден мол жерден тротуар жасалып жаққа өтейінші. Ол жерге дағы жауап берісіптір. Оның бұл жақта екен. Ол жақ мұрын әлі салған ұқсайды. Чеп құрған үшін Азамат бара келді. Мұрын өлеңіз тұр салған екен. Ал бұл жақтағыларды қыдағы ұшында екен. Ол жерге ғана ішіне жаңағындай көше өткен алып тұрғызған ұқсайды екен. Шул жер жаман кең болып қалыпты. Қараңыздаршы ол жерден. Мен видеороликті чоң айтайын. Сіздерге да кең түйіп жатамын ол жер. Осы шарына келіп шул көшеден өткендер бар ба? Сәтиев деп дал шу Ақтілек іші районынан Ақтілек айланпасынан Үкшар айылына шығып кеткен көшеге салдыңыздар біле. Мына бір еле жерде болып жатқан жері жоқ. Осы шарының ше бардық аймақтарында сынақшылар болуда. Ол жақтағыларды әлі тура үшініменен жылып бергенмін ол жердечі. Ол жақтағыларды әлі. Бұл жақ қазір тып-тыныш болып қалып тұр. Мыналар көп жүрбейді. Өйткені асфальт сыйырылып қалған үшін бет. Жолды жүру кішкене қиынырақ. Бірақ үшіншілерді шул жердегі жашаған шahar тұрғындары шул жерде чаңып кетпесін деп су сыйып тұрып жатқан. Оны өтіп қарасаңыздар. Бұл жақтағы аймақтардың көпшілігі мына екі жағы кеңейтілген. Бұйырса, кенен кесір әрбір шаарының аймағына унаменен жүруге болады, жана ошондой эле жол тугундары дагы да болсо болбойт деген ишеничтебиз.
Бизди айыл жергесинен көрүп жаткан мекендештерибизге, чет мамлекетте көрүп жаткан мекендештерибизге, Ордо Улуу шаарыбызда көрүп жаткан мекендештерибизге, мындан сырткары Кыргызстандын 7 дубанынан көрүп жаткан мекендештерибизге дагы да болсо Кыргызстаныбыз өнүксүн дейбиз. Sen kandaysan? Uçar ayıldı buna. Adrem murda snos boldu ellerde üylörün buzulup turat. Жолдорду адырындай оңдой да эми келечекте жакшы болсо керек, балым үмүтү жакшы. Сиздин өз негизинен оюңуз жакшы эле болду. Менин оюм өзү негизи жакшы, бирок ошондой өздөрүндөй стандарт кылып бүтүрүп берсе да. Мисалы үчүн бул жерде канализация жок болчу. Болгон бардык элдер өзү самообалын тарткан да, начар сууну дагы элдер өз күчү менен тартып келген. Азыр эми жолдор чоңойтканда элдердин үйлөрүн снос кылгандан кийин ошондой коммунальный услуга бардыгын канализацияны улап, сууларды таза суу менен камсыздап өтүп кетеби же жөн эле жолдоңдоп кетеби? Вот что маселе бизде. Бардыгын стандартный кылып койсо, ошо кылып аткан өкмөткө да рахмат. Бирок элдер дали айлаштан бул өкмөткө ынанып турат да, болду ушундай боло берсин эми, кана эми ошондой кылып. Ушунчалык ушерп болду бирок элдерден. Билбей жашаган мурда документтен чыгып кеткенин азыр болсо эми мына бошотуп берди, элге дагы рахмат деш керек. Тополоңсуз, башкасыз бошотуп берди. Эми мындан кийин келечекте көрөбүз да. Кандай кылып туруп, канчалык деңгээлде ушу канааттандырарлык кылып, бардык коммунальный услуганы кылып кетсе, буларга дагы алкыш, жардам берген ушулардын сабыр кылып күткөн элге дагы алкыш айтабыз да. Эми кара азыркы акыбалды кара, мындан кара. Бул жол эмес да эми пока. Эми бул эми ремонт болуп аткан жол да. Кудай кааласа жакшы жол болот. Ушул жердин тургунусуз да? Мен ушул жердин ушул айылдын тургуну болом. Азыр учурда снос иштери болуп атыптыр. Могул жерде жолду реконструкция кылып атыптыр. Бул жака келип мэр эл менен жолугуп кеттиби? Мэр келип элдер менен жолугуп түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Мындай болот деп. Оңдолот деген. Оңдолот деп ошо жакшы үмүттөр менен ошо элдер дагы бузулса дагы макул болуп отурат эми. Келечекте жакшы болуп кетсин эми. Ниет менен турасыздар. Алар дагы ошун өзүнүн айткандай канааттандыралык кылбаса, дагы да эле мурдагыдай жолду кылып алып кийин канализацияны казып, жолдорду башка сууларды тарта албай, суу казып келип отурса, анда билбейм. Анда ойлогон үмүтүбүзгө жетпеген болобуз да. Азыркы учурда мына Ош шаарынын башка аймактарында дагы болсо, канализациясын оңдоп, суу түтүктөрүн жаңылап, анан жанагы лотокторду коюп, суу өтүшөт мөк катарында асфальттарын жаңылап берип атат да, алар менен катар эле бул жерде ошондой болсо керек. Бул дагы кудай ошондой болот деп атабыз. Ошо башка азыр бүткөн көчөлөр бар го. Көрүп атасыз да? Соседний көчөлөр, Калин көчө деген. Бирок ал жакта мурдадан таза суу, канализациялар бар эле да. Так бизди эч караган эмес да бул жерде. Мурунтан каралган эмеспи? Мурда центральный канализация өткөн өзү биздин түбүбүздөн. Бирок улаган эмес. Бул жака тиешеси жок деп шарга алып өткөн да. Азыр эми да шарга өтүп калдык го. Анан бул жерден центральный газ өткөн, ага дагы бул жака эч кандай элге өкмөт стандартный кылып неме кылып тартып берген эмес. Ал депутаттардын күчү менен илгери ушундай эле бар. Депутаттар келип кичине көмөктөшүп эле тартып берип, добушабыз үчүн. Эптеп эле тартып, газдарда эптеп эле тартылып, эптеп жашайт эле да. Азыр эми бар газдардан бери алды, кайрадан жакшына кылып орнотуп берсе керек. Буюрса, Газ түтүктөрүн. Үмүт да. Кудай буюрса, башка аймактарда жаңыланып алдыга кадам таштап атат. Анын катарына ушул Ушар айылына кеткен аймактагы буюрса сонун болот деген ишеничтебиз ага. Үмүтүбүз чоң. Ошо. Рахмат, ыраазычылык билдирем ага. Жолду турлай алып алганыңыз үчүн чоң рахмат, ага. Чоң рахмат. Денсаулыгыңыз бекем болсун. Ардактуу кыргызстандыктар, мен жогору жакка чыкпадым беле. Ошол жактан келе жатсам чаңда жөө жүрүп, ушул жактагы абабызына жөө кетпей мага чыгып ал деп айтып, өзү эле алып алды. Аллага шүгүрлөр болсун. Элибиздин кеңпейилдигин караңыздарчы, мен кубандым, чынын айтайын. Чоң рахмат. Бул бир кичине нерсе болгону менен жүрөк аябагандай бир чоң
убакытка бере турган нерсе да. Мындан сырткары соопчулук иштерди ушундай жасап турсак, алдыга өнүгүү болот. Буюрса анан жогоруда абыз айтпадыбы? Биздин үмүтүбүз чоң деп. Ушул үмүттү дагы да болсо жогорку жактагылар ишеничтүү түрдө аткарат деген ишеничти айта алабыз. Буюрса биз ишенебиз. Ушул көчөнү сонун кылып, алдыңкы көчөлөрдөн кылып жаркырат жасап берет деп мэрибиз дагы келип ушул жерге эл менен жолугуп кеткен экен. Буюрса ийгиликтерди каалайбыз. Ардактуу замандаштар, бул жакта ушул жерден тургуну байкебиз жумуш кылып атыптыр. Менимче су киргизип атат окшойт, Ооба, сунуска байланыштуу бир аз обрыв болду эле. Водоканалдан келип жардам беришти. Кече улаганда бир аз тура эмес улап алыппыз. Ичине узартып дагы уладык башынан суунун турбаларын. Азыр свет барбы сиздерде, жарыктык? Свет бар. Бардыгы жакшы. Болуп атат. Сонун болуп атат, жолдор кеңейип атат. Ушул азыркы учурдагы снос болуп жаткан жумуштарга көз карашыңыз? Көз карашым эми кандай десем, мамлекет үчүн мамлекет эгер сураса беребиз бардыгын. Биз бирөөгө берип аткан жерибиз жок да. Башка бирөөгө берген жериңиз жок? Конечно, мамлекет сураса беребиз. Демек, мамлекет бул жерде оңдоп, кайра эле сиздерге жаркыратып берет бул жерде. Сиздер эле жүрөсүздөр, келечек муун жүрөт дегендей. Жардам берип атат, бүт бардыгына жумунан толгуларды коюшту. Жардам бердик, колдон келишинче. Бардыгы жакшы. Азаматсыз байке, бар болуңуздар. Буюрса, жаркыраган көчөгүңүздөр дагы да болсо жаркырап кетсин. Принципе алга чыгып калса сонун иш болот. Балдар мектепке барып, Таза тыкаан көчөдө, О, мага караңыздарчы. Аллага шүгүрлөр болсун. Байке, ушул жердин тургуну болот экен, ардактуу замандаштар. Суту түгүн улап жатыптыр бул жакачы. Канализация дагы кошулуп калса бир жолу, бир жолу кошулуп калса сонун болот. Айылдын ар жагынан алмалуу колхоз багынан колуна кызыл гүл алды, коштошкону күндү сагынам, колуна кызыл гүл алды, коштошкону күндү сагынам. Үйгө кайттым мен, буюрса ушул бүгүнкү чыгарылышыбыз ушул учар айылына чыгып кеткен көчө болду. Шаардын тургундарынын ой пикирлерин, кепилдерин сурап сиздерге чагылдырганга аракет кылдым. Кээ бир жерлерди тартып, кененирээк сиздерге видеоролик кылып чыгарышка аракет кылдым. Ардактуу замандаштар, мына ушундай.